9 бала, ошо менен 18 адам жатат. Кече окуганда кантип ушундай болсо деп эметип атышат да. А негизи санам дел ушундай болуп атат. Ошо малда ушундай болчу, өзүңөр көрдүңөрбү? Прямой эфирде. Анда кийинде эмеде жүрбөйбү? Анда деле ушундай акыбал болгон. Азыр деле ошондой. Палаталар ушундай эле. Канча жылдан бери ал Bir adam 5 adamın işini işliyoruz. Ben bir günde bizde скользящий графикте түнү күн иштейбизде. Анан кийин азыр бизде 3 пост, шаардык районунда 1 пост келип атат, 4 пост болду мына бөлөбөлдө. 3 акушеркада. Немесе жуунучукуна операция немесинде бөлүмдө да бар. Бул жакта жок. Жуунучу душ приемный блокта бар, патологияда бар, гинекологияда бар, изолятор уюштурганбыз, ал жерде бар. Эми мына жуунучу бөлмөнү биз эле уюштуруп койсок болот, просто бул неме ошо ылайыкташтырып курулган эмес да. Биз машина кошумча коюлган. Мен кызматкерлер үчүн чечимди кийип чыкканы барбы? Бар. Эми бар десек болот. Сырттан келип коюшат. Бул кылымдын проблемасы десек болот. Ветериямасы бул сампинди коебуз. Ошо сампинде 201 приказ бар. Ошонун негизинде коммунальщиктердин проектиси менен, типовой проект менен ошолордун уруксаты менен курулган булчу. Буга мисалы үчүн мындай эле силерге айтып берейин, бир күндө 40 аял төрөсө, 40 аялдан баланын тону да ар бир тон 1 килограммдан чыгат да, ошого чейин чыгат. Ошондо баланын шери 40 килограмм, мындайча кыргызча айтканда 40 килограмм эт жана башка кан сөлдөр бияка төгүлүп турат да. Мисалы үчүн 40 килограмм эме болсо биз 8 килограмм сухой гипохлорид кальцийди сээп турабыз. И плюс отделениянын өзүндө да себилет. Эми элестетсеңер, баягы ысыктын күнүндө баары жетип чыгат экен да. Бул биз чече албаган көйгөйлүү маселе да. Айтып атам го, бул кылымдын көйгөйлүү маселелеринин бири да. Канча тереңдикте болот? Тереңдигин терең 15 метрбей ошондой болуш керек. Анан кийин мындай толгун сурдулуп тазаланып турабы? Жок. Толгондон кийин жабылат, башкасы ачылат. Башка казылып ачылат. Онун да даяр турат, наркы чекетеги. Мына блокторго бөлүнгөн да. Бир ачылганда. Ал бул дагы 2012 жылда курулду да, ошондой болуп. Так ага чейин бул немеле жерде болчу. Анан бул роддом курулганда мына территориядагы үйлөр жок болчу да. Анан кийин эле мында өздөрү салып алыш эме болушкан. Өзү будан 50 метр алыстыкта сампиндин эрежеси менен ошондой. 50 метр алыстыкта жайылышкан. Анан тиги толгон роддомдун мусору деп көрсөткөн бул мазут. Мына окананын мазут биздики эмес. Просто ошондагы жанагы оператор туура эмес көрсөтүп койду да. Оператор деген калыс болуш керек негизичи, туурабы? Ал мазут. Аны эч жака алып кире алышпайт экен, ошо сыртта туруш керек экен. Мунун жити ошондой. Эми жити түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болду. Гипохлоридтен сырткары эме себилип турат буга. Акитаж. Мында езилген акитаж. Biz август айында ушул губернатордун ордун басары Жаныкулов Данияр Төрөгазиевич өзүнүн ыктыярдуу жана губернатордун демилгеси менен ушул медицина мекемелерин жардам көрсөтүүдө, калкка жардам көрсөтүүдө кандай иш чаралар жүргүзүлүп атат деп ошол боюнча бизде текшерүү жүргүзгөн.
Чынын айтканда баягы 80% чарпалык иши жок, жумушу жок дегенге мен макул эмесмин. Себеби дегенде чарпалык иш жолго салынган. Бирок албетте ар бир мекемеде өзүнүн кемчиликтери болот. Ошол эле пищеблокду ала турган болсок, ошол пищеблокто биз 2 жылдан бери смета түзүп ремонтко койгонбуз. Бирок өзүңүздөргө белгилүү болгондой, калкка медициналык жардамдын сапатын жакшыртуу максаты коюлгандыктан ушу дары-дармек жана аппаратураларды камсыз кылууда биз ошол жумуштарды алып баратканбыз. Ошол 2 жылда коюлган биздин ошол смета түзүлгөнүбүздү ишке ашыра албай келгенбиз. Себеби дегенде ошо ремонт иштерине бизге акча каражаты каралбагандыгынан. Бүгүнкү күндө ошол айтылган кемчиликтер боюнча биз азыр тендер директор тарабынан, областтык органдын директору тарабынан тендер жарыяланды. Себеби дегенде финансылык каржылоо бизде борборлоштурулган. Ошол обул больница аркылуу бизге каржыланат. Тендер жарыяланды. Буюрса алда кемчиликтерди жылдын аягына чейин биз өзгөртүп, жакшыртууга бүт аракеттерибизди жасап жатабыз. Анан бул жерде жана текшерүүдө ушул яма чуңкурчасы боюнча дагы яма Беккер деп коет. Ошол Беккер чуңкурчасы боюнча дагы ошол замечание айтылды. Ал замечание чынында биз 2018 жылы бул яма чуңкурчасы курулган. Ошол эле санэпид көзөмөл борборунун уруксаты менен талапка ылайыктуу ушул яма Беккер курулуп эксплуатацияга берилген да. Ал жерде эми биз жытты жок кылууда биз аябай аракеттерди жасап атабыз. Бул яма Беккерга кандай таштандылар ташталат? Бул ошо баланын жолдошу, кандын калдыктары, аборттон кийинки жана төрөттөн кийинки кандын калдыктары, операционный ушу материалдардан арткан жанагы кандын калдыктары, мындайча айтканда ошол организмден чыккан ошо биологиялык заттардын баардыгы ошол жерде залалсыздандырат. Биз стандарт боюнча ошол 2014 буйрук саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен стандарт боюнча ошол ар бир бөлүмдө ошол дезинфекциядан өткөрүлүп, анан кийин таштанылат. Калк арасында ушундай жыт пайда болуп атат деп, чынында ушундай жагымсыз жыттар болуп калат. Эми ал менен биз да күрөшүп атабыз. Бирок мен бир нерсени эскертип айтайын деп аткан бир эме жагдай, бул биздин төрөт үйү 1968 жылы курулган. Ошо курулган мезгилде бул жер жөн эле талаа болгон. Талаа жеринде курулган. Азыркы бизге жиш жайгашкан, калк көбөйгөнүнө байланыштуу азыр биздин тегерегибизде жайгашкан, жиш жайгашкан калк аябай саны көбөйдү да. Эми ошол мезгилде ошол калктын жакын жайгашып калат деген эске алынбай роддом курулган, чынындачы. Эми ошо жыттан арылыш үчүн негизинен ошо борборлоштурулуп, ошол адамдын организминен чыккан заттар крематорийден өткөрүлсө, бул жагымсыз жыттан биз арылабыз да. Бул боюнча биз дагы эчен жолу маселелерди көтөргөнбүз. Саламаттык сактоо министрлиги дагы бул боюнча иш алып барып атат. Буюрса бул дагы келечекте чечиле турган маселе деп ойлоймун. Ошол айрым кемчилдиктер ошол территория боюнча кемчилдиктерди биз массалык субботник өткөрүп, ошол жумуштарда чарпалык иштер боюнча дагы жумуштарды жакшыртып койдук. Анан ошол жерде жазылып турат да, ошол дарактарды кыйып турганга, мындай бутап турганга дагы кызматкер жок экен, сиздерде карабаганыңыз? Негизинен бизде ооба, негизинен бул ошол эле ажаткандан тазалоодо жана ошол эле бак дарактарды формовка кылып, мезгилинде жанагындай оңдоп, түздөп, сугарып турганга бизде жанагы багбан штаты каралган эмес да. Ар бир бөлүмдө өзүнүн территориясы бар, аянтчалары бар. Ошол аянтчаларды биз бөлүп бергенбиз. Ошол медициналык кызматкерлердин жардамы менен ошол аянтчаларды жашылдандыруу, көрктөндүрүү боюнча ошол ар бир бөлүмдөр өздөрүнүн жумуштарын аткарып калат. Бирок өзүңүздөр байкагандай, ошол биздин төрөт үйүнүн аянты аябай чоң.
чоң болгондуктан баардыгын жашылдандырып, баардыгын параллельно алып кетип, кызматкерлер менен чогуу алып кеткенге чынында биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетпей атат. Бирок дагы белгилеп кете турган нерсе, чынында бул территория жанагы заборго жакын, жанагы корголуп турган ошол стенага жакын көрүнүштөр болуп атат. Эми ал действительно ал аябай чоң жумушту өзүңүздөр билгендей ошол жай ичинде ошол тынбай жанагындай уход кылып турбаса, чынында мындай эме болуп калат экен да, проблемалар жаралып калат экен. Биз жашылдандыруу, көрктөндүрүү боюнча дагы аябай чоң жумуш алып барганбыз. Ошол биздин төрөтүүнүн 45 жылдыгына, 50 жылдыгына арналып ошол мораторий, марафон объявить этип, марафондорду өткөрүп, бул бюджеттен сырткары ошол спонсорлордун жардамы менен абдан зор иштер жасалды деп эсептейм. Себеби дегенде ошондой эле көрүнүштөр ошол биздин ал төрөтүүнүн алдыңкы аянты да ошондой болчу да. Бирок азыр өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, азыр газондор себилип, территория аянтчылар аябай мындай жакшы көркүнө келип калган. Бул да койсо жамааттын ошол өзүнүн кошкон салымы, биздин тааныш тамыр спонсорлордун жардамы менен ушундай жумуштар алып барылып атат. Анан кызматкерлер үчүн жуунучу жай каралган эмеспи? Кызматкерлер үчүн официалдуу түрдө жуунучу, жанагы раздевалка маселелерин биз чече албай келип атабыз. Себеби дегенде бизде ошол жанагы эме душевой кабина деген мындай каралган эмес да кызматкерлер үчүнчү. Анан операционный блок деп коет, операция обочолорунда душевой кабиналар каралган. Ал жерде операцияга чейин, операциядан кийин дагы чайканып кийингенге мүмкүнчүлүк бар. Булар ошол эле операцияга катышкан бригадага ылайыкташтырылган. Негизинен медицина кызматкерлердин ушул жумушун алып барууда, ушуларды мотивация кылууда чынында медициналык кызматкерлерге дагы шарт түзүлүшү керек. Роддом эскирген, роддомдо проблема абдан чоң. Анан азыркы заманбап талапка чынында жооп бербейт. Биздин төрөтүү өзү 145 койкага ылайыкташтырылган. Бирок бүгүнкү күндө биз ошол стандарт боюнча 4,5–5 миңге чейин төрөт кабыл алышыбыз керек да. Бирок биздин калкыбыздын саны көбөйгөнүнө байланыштуу жылдан жылга төрөттүн саны көбөйүп атат. Биз орто эсеп менен 8 миң, 9 миң төрөт кабыл алабыз. 2 эсе көп төрөт кабыл алынып атат да. Албетте, эми биз бул маселелерди саламаттык сактоо министрлиги дагы билет. Ошол түштүк региону боюнча чоң перинаталдык борбор курулуу. Биз 2008 жылдан бери ошол перинаталдык жардамды көрсөтүү программасы боюнча ошол перинаталдык борбор курулушу керек эле, бирок ошол максатыбызга жетпей жатабыз. Өкмөт тарабынан дагы ошол жанагындай каржылоо эсептери дагы каралып, эгерде ошол перинаталдык борборду заманбап борборлор курулса, биздин калкыбызга дагы, ошол медицина кызматкерлерине дагы жакшы шарттар түзүлөт деген ойдобуз да. Ошол эле убакта жанагы замечание кылган убакта эле губернатордун орун басарына маселелериңиздерди дагы айттыңыздарбы? Ушундай бизде маселелер бар деп. Ооба. Бул текшерүүдө чынында мен жоктугумна байланыштуу. Мен дагы отпускада болчумун, эмгек эргүүдө официалдуу түрдө эс алып аткан болчумун. Ошол менин ордумда калган орун басарым толук кандуу маалымат бере албай калдыбы, бирок кийин биз Данияр Төрөгазиевич менен жолуктук. Мен өзүмдүн ушул болгон ой пикиримди айттым. Бизде турган көйгөйлүү проблемаларды дагы чагылдырып айттык. Буюрса, мен ойлойм, ошол биздин айтылган маселе боюнча жакшы ой пикирлер жаралды деп ойлоймун. Анан чечүү максатында дагы мен ойлойм, ошол биздин жергиликтүү өкмөт дагы бизге чоң салым кошот деген ишеничтемин. Буга чейин эми жанагы мамлекеттик кызматкер мындай ачык пикирин айтып такыр чыккан эмес да, буга чейин баракат жанагы жетекчи катары кызматкерге кандай мындай чара колдондуңузбу же ишке кет деген буйрук айттыңызбы, кандай болду да эми? Чынында ар бир кызматкер, ар бир жаран өзүнүн ой пикирине укуктуу. Мен андай чектөө кое албайм.
эч кандай коомдук болбойт. Ал бизде иштеген кызматкер аябай өзүнүн орду бар, салымы күчтүү. Анан мен ойлойм, бул эч кандай мындай куугунтукка алынып же болбосо иштен кет, эмне себептен мындай ой пикирин калтырдуу деген мындай эме куугунтукка алынбайт. Ал кызматкер аябай баалуу кызматкер биздин төрөтүйүндө. Ал дагы биз көп кызматташабыз деген ойдобуз. Албетте андай чектөө коюп болбойт. Ар ким өзүнүн ой пикирин жазып, объективдүү түрдө, жана биз дагы жетекчилик тарабы дагы биз өзүбүз ошол кызматкерлер менен ар дайым ой пикир алышып турушубуз керек да. Бул зарыл.